رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Меримдүү, ырайымдуу жараткан Аллахтын аты менен баштаймын. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө анын тынчтыгын, берекесин, рахматын тилөө менен биргеликте момун айымдын 30 күнү кайрадан сиздер менен биргеликте. Ал эми биздин Рамазан айындагы дасырконубузду таттуу менен таттуусуз элестете албайбыз. Андыктан бүгүн бизге тез жана убакытты көп албаган таттуунун бир түрүн көрсөтүш үчүн куттуу коногубуз биздин Айпер айым келип отурат. Айпер айым кош келипсиз. Убакыт бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Алейкум салам. Ар бирибиз чоң болобу, кичине болобу таттууну жакшы көрөбүз. Таттуусуз биздин Рамазандын дасырконун элестетүү кыйын болот. Айымдардын убактысыны бир аз да болсо жеңилдетиш үчүн жана ибадатка көбүрөөк маани бериш үчүн сиз бизге бүгүн бат жасалчу бир таттуу үйрөтөсүз деген жакшы үмүттөбүз. Албетте италиялык популярный десерт тирамисуну жасап көрсөтүп берейин дедим. Абдан жеңил жасалуу жолу, бышырылбайт. Аябай даамдуу да. Анда эмесе баштайлы. Ал үчүн бизге ушундай даяр савоярди печеньелер керек болот. Муну болсо биз эң биринчи кофеге малып алабыз. Бир чай кашык кофе. Бир аз жылуу суу кошобуз. Бир 100 граммдай. Жакшылап аралаштырабыз. Кофенин баары эригенден кийин биз печеньелерди ошого малып бул жака тизип чыгабыз. Кадимкидей эле эки жагынан. Бир, эки. Сиз ушундай кылып тизип бере бериңиз мага. Мен крем жасап берейин. Креми үчүн бизге ушундай сливки керек, анан маскарпоне деген сыр керек, бул деген каймак, шекер керек. Ушул үчүн эле аралаштырып коебуз, коюлганча эле. Анда мен сизге аракет кылайын. Буну бир кабат кыламбы же эки кабат кылып тиземби? Бир эле кабат кылып тизесиз, анан бул жагына ашыкчасын кесип алып коесуз. Сонун экен. 100 грамм сливки алдым. Бунусун да бир катар кылып коеюнбу? Жок, болду, ошол болот. Бир кабат эле болот. Таразага тартып 150 грамм кошсок болот. Жакшы. И буга бир аз сахар кошобуз. Граммдарын айта кетсеңиз. Бул жерде 100 грамм сливки коштук. И 150 грамм маскарпоне и шекер коштук 50 грамм. И муну биз миксер менен аралаштырып алабыз. Бир аз коюлганча өтө кою кылдыбыз. Анан бул даяр болгон кремди биз мындай кондитерский мешокко салып алабыз. Сонун. Печеньенин үстүнө сыгабыз. Андан кийин кайрадан кайталайбыз печеньелерди. Анда сизге жардам берейин. Бир катар кайрадан кайталайбыз муну. Эми муну биз кашык менен тегиздеп алабыз. Эми үстүнө какао себип коебуз. Сонун.
Эми даяр болгон десертти бир 2 саатка холодильникке тыныктырып, анан кийин жей берсек болот. сонун. Капканын жаап. Аябай бат болду. Менин оюмча эч кандай бир зыяны жок. Бат деле даяр болуп калды окшойт. Абдан даамдуу. Урматтуу эже-сиңдилер, мына көрдүңүздөр. Бир 15 мүнөттүн ичинде даяр болуп турган таттуу экен. Ал эми холодильникте 2 саат койгондон кийин буюрса дасторконуңуздардын көркүн ачат деп үмүттөнөбүз. Айпер айым келип ушундай даамдуу, ошондой эле бат даяр болуучу өзгөчө бир стилдеги таттууну бизге көрсөтүп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мен ойлоймун, ар бир эженин, сиңдинин убактысын экономдоп, соопторуна шериктеш болосуз деген үмүттөмүн. Жараткан бизге ыраазы болсун. Рахмат чоң. Урматтуу эже-сиңдилер, мен ойлоймун, бүгүн биздин рецептибизге дагы бир өзгөчө болгон таттуу кошулду. Ойлоймун, буну биз үй бүлөбүздү, балдарыбызды жакшы таттуулар менен кубандырууга себепкер болот деп. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө жайнаган дасторконуңуздар жана бейпилдик жашоо болсун деген жакшы тилек менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө жараткандын тынчтыгын, берекесин, рахматын тилейбиз. Ramadan